Айкан Зупанова муниципалдык базардан азык-түлүк алуу үчүн келген шаар тургуну. Ал муниципалдык базардагы баалар башка базарлардан бир топ эле арзан экенин айтат. Бул базарды ачылды деп угуп аткан, телевидениядан көрүп аткан, бирок мен биринчи жолу келишим бүгүн. Чындап эле ыңгайлуу экен. Мынтип эшикте мындай катаал аба ырайы болуп аткан мезгилде адамдарга ыңгайлуу, жылуу, үстү жабык, анан көп эле нерселер арзан экен. Мен азыр атайын өзүмө май алдым, май арзан баада алдым, башка базарга салыштырмалуу. Аталган базарга эт жана un алууга келген кардарлар көп. Анткени у этинин 1 килограммы башка базарларда, дүкөндөрдө 550 сомдон сатылып жатса, муниципалдык базарда 450 сомдон. Эт арзан болгондуктан бат-баттан сатылып, кардарларга жаңы союлган мал эти тынымсыз келип турууда дейт мындагы сатуучулар. Убойн сехтеде союлган, ветеринар немелерден өткөн, печат, бар жогу бар. Жаш малдарды алып келип сатып атабыз. Арзан деп баягында элдер сүйлөгөнүн себеби просто мынерге бир кичине клиенттер үйрөнсүн деп неме кылып просто 450 сомдон эле иштеп атабыз азыр. Бирок эттарыбыз ошо убойн сехтеде союлган, ветеринар немелерден өткөн, печат, бар жогу бар. Жалал Абад шаарында муниципалдык базарда биринчи сорттогу ундун баасы 1650 сом, өсүмдүк майынын 5 литри 525 сом, кумшекердин килограммы 75 сом, у этинин килограммы 450 сом, картошканын килограммы 35 сомдон, пияздын 1 килограммы 45 сомдон сатылып жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы жергиликтүү жашоочуларды жана конокторду муниципалдык базарга келип, керектүү азыктарды жана буюмдарды арзан баада алып кетүүгө чакырат. Мындай арзандатуу күн сайын улантылат. Аталган базар Курманбек көчөсү 8 дарегинде жайгашкан. Болжол строй маркеттин арт жагында. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.